Анда, ассаламу алейкум, урматтуу кесиптештер. Дагы бир жолу бүгүнкү жолугушууга кош келдиңиздер. Адатка айлангандай эле ар 6-күнү ушул IT жолугушууну өткөрүп келебиз. Бүгүнкү IT жолугушуу өтө маанилүү. Биз бүгүн атайын буга чейин бүтүрүп кеткен биздин кесиптештерди, азыр жумуш табууда кыйналып аткандарды, ошол жумуш маселеси болуп аткан кесиптештерибизди атайын чакырдык жана атайын ошолор үчүн уюштурдук. Айдайым Өмүрбекова жакшы тааныйсыздар, биздин тетиги экинчи, үчүнчү группанын бүтүрүүчүлөрүнөн. Айдайым өзү студент, бир канча жерде буга чейин иштеген, IT компанияларда стажировкадан өткөн, биздин мобильный приложениялардын да жасалышына активдүү катышкан, студент кезинен эле көп мындай жакшы ийгиликтерди кылып аткан кызыбыз. Эми мындай кээ бир адамдар баягы ийгиликтүү десе эле сөзсүз эле баягы аябай чоң айлык алган же топ компанияда жүргөн ошондой элестетиши мүмкүн. Жок. Негизи мындай ким баягы өзүнүн ишин татыктуу кылып аткан болсо, мына ушул деле ийгиликтүү адам деп эсептелет да. Ошон үчүн эми көп эле мактай бербейм, бирок кыйын кыз. Өзүңүздөр дагы азыр көрөсүздөр. Бүгүнкү сабак запись болот. Бирок ачык таратылбайт. Болгону сиздерге гана доступ берилет, биздин өзүбүздүн кесиптештерге гана. Кайра дагы кийин кайталап көрүп пайдалансаңыздар болот. Бүгүн Айдайым ошол өзүнүн башынан өткөн окуяларды, мындай айтканда, ишке даярданууда, ишке кирүүдө колдонгон платформаларын, софт скиллдерин, эмнелерди өнүктүрүш керек экенин, эмнелерге басым жасаш керек экенин мындай ирети менен, катары менен айтып берейин деп келип отурат. Абдан пайдалуу болот деп мен мындай 100% ишенем. Сиздер дагы ошол ишенип, жакшы үмүттөр менен, жакшы даярдыктар менен уксаңыздар сонун болот. Анда сөз кезеги сизде, Айдайым. Рахмат чоң агай. Баарыңыздарга салам. Мен демонстрация экраны кылып көрсөтүп баштай берейин. Негизи бүгүнкү тема ошол именно Flutter девелопер катары жумуш табуу процесси. Жумуш табуу программист катары кандай жүрөт? Именно өзүмдүн изилдөөмдүн натыйжасында. Мен мындай схема түрүндө көргөзгүм келди, себебинде оңой болот. Анан биз ошол жумушка киргендерди байкасак, ошол эң биринчи жумушка киргенде ошол экиге бөлүнөт экен да. Азыр бир мүнөт. Ошо жумушка киргенде көбүнчө мындай эки жол менен киришет экен да. Бул биринчиси тааныш аркылуу, экинчиси таанышы жоктор. Анан тааныш аркылуу болсо жумушка киргенде өтө жеңил болот экен, бир эле этап болот экен. Алар интервью өтүшөт, же мындай сүйлөшүп көрүшөт, андан кийин ошо жумушка киришет. Экинчи жол бул таанышы жоктор. Аларды да экиге бөлдүм. Булар тажрыйбасы бар таанышы жоктор жана тажрыйбасы жоктор дагы. Булардын таанышы да жок, тажрыйбасы да жок болот да. Анан мисалы ошол биздин биз жумуш издеп атабыз, анан биздин нетворкинг жок, бирок бир аз тажрыйбабыз бар болсо, кандай этаптар бар? Биринчиси, биз уже тажрыйбабыз болгон үчүн биз ошону резюмеде көрсөтүшүбүз керек. Андан кийин уже биз вакансияларды издеп баштайбыз, кандай вакансиялар бар. Анан үчүнчү ошолорго тапшырып, жиберип баштайбыз. Анан интервьюлар болот, анан ошентип жумушка кирет. Андан кийин тажрыйбасы жоктор, булар жумуш издеп жатышат, булардын таанышы да жок, булардын тажрыйбасы да жок. Мисалы, эч кандай IT-де курсту бүтүп, бирок ага чейин эч кандай IT тармагында тажрыйбасы жоктор, проектилери өзүнүн тиркемеси жоктор, булар кандай ошол жумуш издешет? Булар эң биринчиден ошол
бир портфолиосу болуш керек, алар өзүлөрү тиркеме жасаш керек. Же болбосо кичинекей бир проект кылыш керек. GitHub'ына бир нерселерди киргизиш керек. Башкача айтканда ошол жумуш берген адамдарга компаниялар алар мындай эмне кылган ошо көрсөтүп бериш керек да. Ал үчүн тажрыйба болуш үчүн өзү бир тиркеме жасап же портфолиосуна бир проекттерди киргизиш керек. Андан кийин Айдайым, алар кечиресиң. Неме кылар эми? Сен сөзүңдү буза берсең болобу? ооба агай, негизи эме дискуссия катары кылсак болот да. Ооба. Ушул жерде мен айткым келген нерсе, биз ушул баягы тажрыйбалардан улам азыр окуп аткан группаларга, азыр бүтүрүп аткан группаларга ушул нерсеге аябай маани берип баштадык. Окуу бүткөнгө чейин эле аларды баягы группа кылып туруп, бир реалдуу тиркеме жасатып, азыр аябай басым жасап атабыз. Окуу бүткөнчө бизге ошону жасап берип койсо, ал мындай идеальный болушу шарт эмес экен да. Эптеп тупо эле эптеп мындай Play Marketке чыгып иштеп калса болду экен да. Азыркы учурда биздин компаниябыздын уже Play Market аккаунту дагы бар, App Store аккаунту дагы бар. Ушул мына азыр сиз айтып аткан аябай сонун нерсе да, мына портфолио деген ошол жок дегенде бир тиркемеси болуш керек экен да. Ошол аябай маанилүү экен. Аябай мындай сонун даярдалыптыр. Мен муну көрүп алып аябай сүйүнүп атам да. Анан азыр могул жердегилер да ушуну аябай күмүш сырга угуп калса, 2-ден 3-төн биригип алып деле бир мындай ал тиркемеси идеальный болушу, мындай тим эле бүт дүйнөгө тарап кеткидей болушу деле шарт эмес да. Мындай кээ бирөө баягы ошондой ойлонуп алып эле анан жок, аны биз азыр жасай албайбыз да дейт экен да. Жок, тескерисинче айдайым. Демонстрация кылып койсоң. Мен ошол интернеттин начар болуп чыгып кеттим да, азыр кайра көрсөтөйүн. Ошол жакшы, аябай сонун. Уланта бериңиз. Анан ошол курстан кандайдыр бир проектти кылып же өзүңүздүн тиркемеңизди жасап бир опыт болгондон кийин ошону резюмеге көрсөтүп бериш керек. Андан кийин вакансияларды издеп баштап жөнөтүп, андан кийин интервью процесси болот. Андан кийин уже жумушка кире аласыз да. Ушунун баарынан жакшы өтсөңүз. Анан портфолио боюнча негизи ошол киргизгенде private эмес, мисалы GitHub'га киргизгенде ачык кылып киргизгени жакшы экен да, себеби биз көргөзгөндө, мисалы мен да жөнөтүп атканда проектлериңдин кодун жөнөт дегенде меники көбүнчө private болуп калат да. Мисалы биз кылган Reader'н же Web Digital'дар мурунку ошол жылы стажировкада кылгандар, алар private түрүндө кылыптырбыз да. Негизи ошону open source эле кылыш керек экен да. Бир нерсе кылганда open source эле кылыш керек экен. Меники жакшы эле угуп атат да. Ооба, сонун угулуп атат, сонун. Аябай сонун угулуп атат. Анан мен ошо резюме түзүп, издеп, кайсы жактан, ошо кайсы сайттардан жумуш издеш керек, ошолорду карап, анан эң пайдалуусу ошолорду киргизип койдум. Анан резюмеде атайын сайттар болот экен да. Сенин резюмең канчалык туура жазылган, канчалык ошол strong деп англисче айтып коет го, ошондой экенин атайын текшерип берчү сайттар бар экен да. Мисалы рекрутерлер алар ар бирин карап отурушпайт да. Алар ушундай бир генератор менен эле баарын киргизип коет. Анан алар чыгарып берип коюшат да. Анан мен мисалы бул биринчи резюмем 30 эле процент чыгып калды да. Андан кийин оңдоп атып, уже 80ден ашып калды да. Анан ушул сайттарга кирип, сиздер да резюмеңиздерди текшерип көрсөңүздөр болот экен. Анан булар ошол баардыгын айтып берет экен да, кайсы жеринен ката, кайсы сөздөр туура эмес жазылган, анан кайсы жактан эмнени кошуш керек, ошолордун баарын жакшы көрсөтүп берет экен. Мен ушул 2 сайт мага аябай жардам берди. Мисалы, орточо ошол резюмеде 450 сөз болуш керек экен да.
эгерде мындан аз болсо сенин резюмең пустой деп айтышат экен да. Анан мындан көп болуп кетсе дагы бул аябай жуниор болуп, бул реалдуу эмес нерсени жазды дейт экен да. Анан бул орточо ошо 450 сөз болуш керек экен. Анан мисалы мондай буйлетс деп айтылат го, ушундайлар болуш керек. Анан мындай өтө эле мындай бир ол жок сөздөрдү колдонбош керек экен да, мисалы dynamic, анан бир программинг же мындай өтө эле ушундай сөздөрдү колдонбош керек деп ушундай чыгарып берет экен. Мисалы мага ушундай комментарий берди бул сайттардан. Анан сиздер дагы ушул жака кирип эме кылып тест кылып көрсөңүз болот экен да. Анан мен резюме боюнча ушуларды колдондум. Андан кийин жумуш издөө платформалары, бул үстүндөгүлөр, булар мага жооп келген, ушул сайттардан, компаниялардан мага жооп келип, анан ушул аркылуу мен ушул интервьюларды өтүп, жумуштан чакыруу алдым. Анан булар болсо астыңкылар да бар экен. Буларга жөнөтсөм көп отклик болбоду. Астыңкылары көбүнчө англисче, дүйнөлүк Америка боюнча, Европа боюнча ошолор сайттар, үстүнкүлөрү көбүнчө СНГ боюнча. Мисалы бул Телеграмдагы бардыгы эле билген Dart Jobs, ошол жактан дагы көп вакансиялар чыгып, аларга жазса дагы алар дайыма жооп беришет. Анан эң популярдуусу бул HH.ru, ушул жактан аябай көп жумуштар бар, бирок бул ошо Россиядагы жумуштар. Анан мен көп ушуга жиберип аттым. Мисалы бул жактан отказ, анан карай элек же көрдү же жазды деп ушундай чыгарып берип турат да. Ушуга да жөнөтүп турсаңыздар болот. Андан кийин бул дагы Telegram каналдар, булар дагы ушул Flutter боюнча ар кандай стажировкалар, жумуштарды ушулар киргизип турат. Анан LinkedIndен мен ошо резюмемди киргизгенде көбү опытный программисттер резюмем боюнча комментарий айтып, мындай кошсоң болот экен, мындай кылсаң болот экен деп ошол жазып жатышты. Анан сиздер дагы ошол LinkedInди колдонуп, кантип айтиге кирдиңиз, кандай болду, ошолорду да айтып берсеңиз, көп адам көрүп ошо жумуш сунушташат экен. Мисалы Flutter hiring деп жазса, ошол бул жактан Flutter Jobs деп чыгып турат да. Анан ушул жака ар бирине кирип, компанияларга кирип, резюмеңиздерди жөнөтүп, ошентип, мисалы бул интерн дейт, булар стажерлорду дейт да. Стажер опыты жокторду деле алат да. Ошондо бул жактарга тапшырып көрсөңүздөр болот. Андан кийин интервьюдан мен ошол Flutter боюнча, анан Dart, анан негизи эле ошол IT, компьютер сайенс боюнча келчү суроолорду жазып чыккам. Ошол YouTube'да junior, senior, middle разработчиктерден интервью алганда ошолордун суроолорун карап, кандай суроолор келет, ошолорду жазып, анан өзүм интервьюда, бул техникалык интервьюдагы суроолор, ошого катышканда дагы мага кандай суроо берди, ошолорду да жазып койгом. Орусча жаздым, орусча, анан англисче көбүнчө болот да интервьюлар. Анан ушул суроолорду да карап даярдансаңыздар болот. Аябай кызыктуу суроолор. Мисалы, Dart боюнча Dynamic менен Var'дын эмне айырмасы бар, Final менен Const'тун эмне айырмасы бар. Ушундай логикалуу кызыктуу суроолор бар. Ушуга дагы даярдансаңыздар жакшы. Анан мен ошол
өзүм негизи жумушту ушу жайында каникул бүтүп экзамендерин тапшырганда анан карап баштадым. Анан күнүгө ушул отчет кылып аттым. Бүгүн эмне кылдым, эмнени бүтүрдүм, мисалы резюмемди кайрадан оңдодум. Анан чек кылдым резюмемди ушул мисалы бир күн кеткенде жанакы сайттарга кирип резюмемди оңдогонго бир күн кечиктеп отургам да. Улам тест кылып аз чыгып атып, анан эң аягында ошол 80-90 болгучу ошо бир күн карагамда. Анан эмнелерди кылдым, LinkedInге киргиздим, анан жумуштардын списогун түздүм. Мисалы экинчи күнү болсо 12 компанияга резюмемди жөнөттүм, анан тызы алдым деп ушундай кылгам. Бул менимче ушул эң керек болот. Эмнени кылдыңыз, ушул каяка баратасыз, ошону анализдегенге ушул жакшы да. Бул жеке тажрыйбаман. Негизи ошол суроолор болсо, суроолорду карасак болот. Менде топтогон маалымат ушул болду. Саламатсызбы Айдайым? Так, азыр эң сонун Айдайым, рахмат. Өтө пайдалуу маалымат. Азыр буюрса видео запись болуп атпайбы, анан ушул даярдаган материалдарыңыздын ссылкасын берсеңиз, мен видеонун алдына тиркеп коеюн, мага телеграмга жөнөтүп койсоңуз болот. Анан ооба, сөзсүз бөлүшүлөт. Бул маалыматтарды ошол видеонун алдына коебуз. Сөзсүз карагыла, пайдалангыла. Аябай өтө баалуу маалыматтар. Негизи мен каалап аткан нерсе ушундай болуп аткан да, баягы могул кээде баягы биз деле ката кетирүүчүбүз да пайдалуу болобу деп баягы баягы эл аралык компанияларда иштеп аткан, чет өлкөдө иштеп аткан программисттерди алып келебиз. Алар болсо баягы ошол стандарттагы өзүнүн деңгээлиндеги сөздөрдү айтып кетип калат. Анан биз кол чаап эле калып калат экенбиз да, охо, сонун болду депчи. Бирок пайдасы азыраак болуп калат экен да. Мен ойлоп атам, бүгүнкү жолугушуу өтө пайдалуу болду депчи. Анан азыр мен ушул жерден дароо оюма бир нерсе келди. Балким Айдайымдан суранабыз, балким башка бирөөдөн суранабыз. Ошол жана HHRУдагы негизи кааласак каалабасак биз үчүн маанилүү сайттардын бири. Себеби баягы англисче жакшы билбегендер пока ошол Орусиядан жумуштап иштеп туруш керек деп ойлойм да. HHRУга регистрация болууну көрсөтүп беришибиз керек. Анан резюмелерди кантип жөнөтөбүз, ошону бир көрсөтүп беришибиз керек экен. Бул боюнча деле кайра Кудай буюрса Айдайымдан суранат окшойбуз. Балким экөөлөп баягы регистрация болууну мен көрсөтүп берсем, мисалы сразу эле жандуу элечи. Айдайым болсо ошол кантип резюмелерди жөнөткөнүн, алардан кантип ошо отказ кандай эмне болоорун, ошолорун бир көрсөтүп берип койсо жакшы болот окшойт. Бүгүн эмес, кийинки алдыңкы апталарда. Ооба, буюрса. Анан негизи атайын Дискордто Flutter'дын өзүнүн комьюнитиси бар экен да, официальныйчы. Анан ошол жакта хайринг, анан for hire деген веткалар бар экен да. Мисалы хайринг ошол жумуш, бизге мындай жумушчу керек деп, for hire болсо мен жумуш издеп атам дегендер экен да. Мисалы ошуга дагы жазып койсоңуздар болот экен. Бул уже Flutter'дын официалдуу эмеси да, каналы. Анан көп адам жазышат экен ар кайсы жактан. Эмнелерди кылгам, анан жумуш издеп атам, ушундай деп жазып койсо, ошо жазышат экен да бул жактан да. Мага ушул жакта мисалы билген эмесмин да мурун. Flutter'дын өзүнүн комьюнитисинде ачык бар экен, жазса болот экен деп. Резюмени кошо салып. Менин эң чоң кыялдарымдын да бири ушул. Биз ушул Flutter жаатында ушунчалык бир чоң комьюнити болушубуз керек. Бир күн келип ошол Flutter комьюнити биздин бар экенибизди таанышы керек да. Кыргызстанда EPIT компания бар.
ошолордон бүтүргөндөр мындай жакшы иштейт деген нерсеге жетишибиз керек да. Сөзсүз ошол иштерге тапшырып атканда баягы ключевой слово катары App IT компания, App ITC дегенди аралаштырып жаза жүрүңүздөр. Ошол жерде окугам, ошол жерде практика кылгам дегендейчи. Бул сиздердин бизге жардамыңыздар болот. Бул бизге берип аткан жардамыңыздар бул бардыгыбызга пайдалуу деп ойлойм да, баягы комьюнитини чоңойтуу максатында. Биз ынтымак менен, биримдик менен гана мындай чоң ийгиликтерге жете алабыз да. Биз бул нерселерди сиздер үчүн жасап атабыз, сиздер дагы ошол эле нерселерди бири-бирибиз үчүн, бири-бириңиздер үчүн жасашыңыздар керек да. Өтө маанилүү бул. Эң сонун Анан азыр мисалы бул жакта 44 участник бар экен, анан мисалы бул жактан ошол азыр кайсы жакта ошону карап көрсө жакшы болот да. Мисалы азыр такыр менин тажрыйбам жок десе, анда бул портфолиосун жасап башташ керек. Анан менде бул бар десе, анда бул буга өтүш керек да. Азыр ошого карап, ошого жараша анан буларды колдонсо. Негизи бул жерде, ушул жерде тура турсаңыз, бул жерде буларда азыр ушул жердегилердин бардыгында аябай чоң бир плюс бар. Негизи тааныш бар да. Көбүнчө биз деле ушуну сунуштап атабыз, бирок биз бардыгына сунуштай албай калат экенбиз да, тилекке каршы. Анткени могул тааныш деле мындай тажрыйбасына же мындай каалоосуна карап берет экен да. Мисалы группанын ичиндеги активдүүлүгүнө, аракетине, сураган суроолоруна, кылып жаткан иштерине карапчы. Анан экинчи же болбосо айла жок ошол могул үчүнчү тажрыйбасы жок бөлүктөн башташ керек да. Анан по-любому ушул нерселерди жасай бериш керек. Портфолиоңуздар даяр болуп, тиркеме даяр болуп калган болсо, ортодон сразу эле таанышы барга, тааныш аркылууга өтүп кетесиздер да. Негизи кыргыз мындай тааныш билиш менен иштегенди жакшы көрөбүз да. Бирок бул баягы илгеркиче тааныш билиш эмес да, мындай паралама эмес да. Серьезно эле айтиде тааныштын орду өтө чоң. Биз канча адамды мындай ошо тааныш аркылуу эле түртүп атабыз да. Ошо айдайым эле өзүнүн аракети менен кирип кетти окшойт. Таанышы жок эле. Анан эме боюнча, ушул интервью боюнча мен мисалы мындай кылып даярдандым да, ошол Flutter'ды өзүнчө, мисалы null safety темаларын өзүнчө, Dart'ты өзүнчө бөлүп алып, анан суроолорго жооп жазып, карап, ушинтип окуп эметкем да. Ошентсеңиздер дагы менимче пайдалуу болот. Мисалы күнүнө 2 суроо. Анан күнүнө мисалы 10 компанияга резюме жөнөтөм, анан күнүнө 1 ирет резюмемди карайм деп ошондой минимум күнүгө эме коюп алсаңыздар, анан талап коюп алсаңыздар, анан ошо менен оңой эле кирсеңиздер болот. Мен буну группага агай сизге жиберип коеюн. Ичинде ссылкалары менен. Анан материалдарды барыңыздар алсаңыздар болот. Менде бүттү. Так, рахмат. Анда менимче записти токтотуп кое берейинби? Негизи суроолор бар экен. Негизи могул жакта да суроолор бар экен. Жөн дагы мындай үнүңүздөрдү чыгарып эле суроо берсеңиздер болот. Негизи англис тилиңиз канчалык эле дейт? Ролу деп сурап атат. Мисалы англис тилдин ролу, эгерде мен Европага, Америкага, ушул компанияларга жөнөтсөм, анда аябай чоң ролу. Эгерде СНГга, Россияга жөнөтсөм, эми жакшы англис тилди билсең жакшыраак болот. Менин англис тилим жакшы. Ооба, айдайым да англис тил жакшы. Дискорддогу каналдын ссылкасын ушул чатка жөнөтүп кое аласызбы дейт. Негизи мейли жөнөтсө деле болот, бирок видеонун алдына сөзсүз тиркейбиз. Өтө сонун сабак болду. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Айдайым мыкты жасаптырсыз. Аябай отчетность жазгансыз, аябай жактуу. Айдайымдын эң чоң артыкчылыктарынын бири
так даана жазат. Ар дайым жазат, ошого мен да маани берем. Абдан керектүү маалымат, Аллах ыраазы болсун, сонун кеңеш болду, Аллах ыраазы болсун. Машаллах, сонун суроолору абдан кызык болуп жатат. Скрин кылып жетишпей калдым дейт. Скрин кылыштын кереги жок, видео сакталып атат. Кайра шашпай көрө бересиздер. Просто окуп аткан учурда ушундай бир толкундоолор боло берет. Менде да ушундай оор бар эле. Мен сабак запись болуп атса, еще плюс дагы мен да өзүм да запись кылып ала берет элем да. Анан компьютердин памяти толуп калып, аябай кыйналат элем. Просто ашыкча маалымат топтоштун дагы мындай пайдасы чок экен. Азыр мен сразу удалить этип салганга аракет кылам да. Себеби ар дайым жаңы маалымат менен жашаган дагы көбүрөөк пайдалуу экен. Ушул документ менен да бөлүшөбүз пайдайым дейт. Бардыгы менен бөлүшүлөт. Ссылкасын жөнөтүп кое аласызбы? Но ушул сүйлөмдү дагы мени аябай кыйнайсыздар да. Ушул документ менен да бөлүшөсүзбү дейт да. Документ менен деген мындай грамматикалык жактан ката да, достор. Программисттер негизи грамматикага аябай маани берет, билесиздер, э? Синтаксис деген өтө маанилүү да. Бул жана программалоо тилинин синтаксиси эле эмес, неменин мындай өзүбүздүн кыргыз тилинин синтаксиси дагы өтө маанилүү да. Мисалы, айдайым бул документти сиз менен бөлүшөт. Мындай документ менен бөлүшпөйт. Документти сиз менен бөлүшөт. Ошону мындай туура сүйлөм курганды үйрөнөлү. Ссылкасын жөнөтүп кое аласызбы? Презентацияны жөнөтүлөт, Кудай буюрса. Ассаламу алейкум агай, жалпы кесиптештер кандайсыздар? Болду окшойт, суроолор биякта. Все, анда неме? Кайра суроолор келип калды бул жакта. Кайсыл жакта иштеп жатасыз? Россия жергесиндеби же Кыргызстандабы? Аллах ыраазы болсун. Айдайым. Меники мен азыр ошол жаңы ишке кирдим, оффер алдым. Американ компаниясы деп официалдуу ошондо экен, бирок көбүнчө основательдери Өзбекстандан болушат экен да, өзбектер экен. Эң сонун. Ошо көбүнчө Орто Азиядан, СНГдан иштешет экен, бирок америкалык компания. Бул жерде мен да жаңылык айтып коеюн, айдайым. Кайсы эле? Мен дагы бир компанияга жумушка кирдим. Негизи. Директор да жумушка киреби? Иә. Директор да жумушка киреби башка Вот, компания? ошол проблема болуп атат да. Мен бул жерде кирбейт элем. Просто жумушка кирүүдөгү негизги эки максатым болду. Азыр баягы жумуш жок болуп атат, жумуш табылбай атат дегендерге мындай үлгү болсун иретинде гана. Кээ бирөө азыр мындай сөздөрдү да айтып атышат эми. Айрыкча баягы башка курстарда окуткандар. Ой, ал агай өзү деле эч жерде иштеген эмес. Анан кантип жумушка киргизет экен деп баягы артыбыздан сөз кылат экен да. Анан ошондой болбош үчүн сен айткандай бул дагы эл аралык компания. Америкада, Бразилияда, Африканын 3 мамлекетинде, Россияда, Түркияда филиалдары болгон. Дүйнөнүн 7 жеринде филиалы бар эл аралык компания. Негиздөөчүлөрү түрктөр. Түркиядагы почти номер 1 алдыңкы деген компаниялардын бири. Ошол немеге компанияга жумушка кирдим. Алар мен негизи мен такыр жумуш издебейм. Издегенге убактым деле жок, аракет деле кылбайм. Алар өздөрү чакырышты. LinkedIndен мен немемди көрүшүп эле, анан жазышып, ошол бизге иштеп бериңиз деп. Азыр мен күнүгө 1 саат, 2 саат алардын компаниясына убактымды бөлүп иштеп берип атам. Эми бул мындай неме эмес. Мен үчүн маанилүү болгон жери просто негизи жумуш өтө көп. Любой адам жумуш таба алат, ошону билдиргим келет. Анан мен өтө күчтүү программист эмесмин. Баарыңыздар жакшы билесиздер. Айрыкча мен ошо уюштуруу иштерине көп убакыт бөлүп, акыркы убактарда код жазуу мындай аябай пассив болуп атат. Бирок ошого карабастан ишти тапса болот экен дегенди айткым келип атат. Экинчиден, алар ошондой бир лидер компания болгон үчүн алардын уюштуруу иштери, алардын мындай компания катары басып бараткан жолу мага кызык болду. Анткени биз дагы биздин да максатыбыз чоң. Ошол Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдөгү мындай лидер компаниялардын катарына кирүү үчүн өз аракетибизди көрүп атабыз. Ошол тажрыйбасынан мен аларга дагы ошону ачык эле айттым. Мага ошол жагынан пайдалуу болсоңуздар иштешели деп. Азыр ал компанияда
Эми Кудай буюрса ошол тимлит немеге орунга чакырылдым да. Sen Ошол. Так. Кыргызстанда туруп эле иштеп атам. Ооба, айдайым да ошондой. Кыргызстанда туруп эле иштеп атат. Англис тилинен британский же американский кимисин үйрөнгөн жакшы. Кимисин деген суроо дагы бул жандуу, то есть кыргыз тилинде адамга гана берилет. Тилдерге кайсынысын деген туурараак. Айырмасы жок. British English менен American English өтө бири-бирине узак тил эмес. Бирок IT'де негизи American English да көбүрөөк модага ээ. Так. Ар бир тиркемеге кайра-кайра резюме жазабызбы? Мисалы, HH'де резюмени тиркеменин өзүнүн ичинде жасаш керек экен. Айдайым, ушул суроого кандай дейсиз? негизи HH'те резюме түзөт. Мындай ар бир тиркемеге эмес, жөн гана резюме түзөт. Ошонун ичинен анан ошол жактан эле кошуп коет. Эгерде бир жаңы тиркеме кылсаңыз, ошол жака эле кошуп коесуз. Интервьюда сизге кандай суроолор берилген дейт? Ар кандай? Мен бир интервьюда мага 60 суроо беришкен, ошонун баары жанакы документте бар. Ооба. Биякта Элдияр агайыбыз дагы отурат. Элдияр агайды дагы бир жолу интервьюга даярдап, анан интервьюга кирген. Элдияр агай дагы абдан көп суроо берген, бирок жумушка алышкан эмес. Мен ойлодум эле да, ошончо суроого жооп берди, ишке алса керек депчи. Просто алар билбейм кандай жуниор деп сурап аткан, анан тим эле берген суроолор, мындай айтканда сеньор дагы жооп бере албай турган. Чындап айтканда, мисалы, ошондой суроолор сеньорлорго келсе, кайра наоборот мынтип сурап коет экен да. Булар азыр маанилүүбү депчи. Серьезно, мындай сеньорлор интервьюда ошондой суроо суралса, мисалы, виджет дегенди билесизби десе, муну айтып беришим азыр маанилүүбү деп коет экен да. То есть мен айтып берсем сен эстеп каласыңбы депчи. Виджет деген эмне экенин любой жерден билип алсам болот депчи. Булар деген мындай жөн эле баягы кандай десем, булар жөн эле мындай формальный суроолор да. Ал мисалы, бир программист эми жөн эле айтам да, ошол Dart'та бир пакетти билбесем эмне болуп турабы? Аны эртең эле ашып кетсе жарым сааттын ичинде окуп үйрөнүп алат да. Проблема ал жерде эмес. Өтө көп суроолор келе берет, ага көңүл бурбай эле койгула. Билбесеңер деле коркунуч жок. Үйрөнгөндү билиш керек. Бул ошол компания, мен өткөн компания, ал интервью да суроолор болгон жок, жөн гана мен GitHub'ымда ачып көрсөтүп, кандай проекттерди кылгам, эмнени колдонгом, ошону эле айтып бердим. Рахмат. Дагы собеседование онлайн болобу дейт. Кайсы тилде болот дейт? Ошо бунун баардыгы компанияга жараша. Бишкекке тапшырсаңыз кыргыз тилинде, орус тилинде берсеңиз болот. Американ компания болсо онлайн болот, анан англис тилинде болот. Американыкы кыргызча болот деп койбойсузбу? Так, негизи могу записти токтотуп кое берет окшойм, а? Менин жак бир аз шумныйраак болуп атат.